холостой ходко турбай калган болсо, положение дроссель заслонканы текшербей туруп, холостой ход датчигин алмаштырбагыла. Себеби экөө бири-бирине өтө байланыштуу. Ошондуктан буну компьютерга салып, поток данныйдан положение дроссель заслонканын нолдо турабы, газ бергенде ачылып атабы, ошолорду толук текшерип койгула. Андан кийин холостой ходду алмаштырасыздар. Холостой ход бул жөнөкөй эле моторчик болуп, ушунун заданиясына карап ачылып, жабылып турат. Качан бул нолго түшкөндө бул ачылат. Ошондуктан туугандар, дросселди мен ушул мастери катары совет берет элем. Эгерде холостой ход бузулган болсо, бирден деталь алмаштырбаңыздар. Себеби, биринчи себеби жаңы салынган холостой ход датчиктер жакшы иштебейт. Экинчи себеби датчик дроссельный заслонканын положениясын туура койгонду көп усталар жакшы билбейт. Бул компьютерга салып, ошол компьютердан караган абалда бул нолго коюлат. Эгерде сиз мурда кылып көрбөгөн болсоңуз, рисковать этип буну чечсеңиз, кайра ордуна тага албай калышыңыз мүмкүн. Жана андан кийинки маани берүүчү нерсе, качан дросселди жууганда көп учурда холостой ходду чечип, положенияны чечип жуубат. Туугандар, ушул жерде бир секретти айта кетейин. Дроссель жууш деген мына ушул болуп турган турбанын ичин тазалоо деген маселе. Себеби бул краник ачылганда канчалык ачылып атат, канчалык аба өтүп атат. Мына ошол өтүп аткан абаны бул сезип турат. Мына ушунун заданиясына жана бул жерде ДМРБнын заданиясына байланыштуу бул жакта бензин регулировка болот. Ошондуктан эгер азыр мына таптада мезгилде 100% аба өтсө, кир дегенде 80% же 70% аба өтүп, ошондон өзгөрүп калат. Ошондуктан мына бул жылчыктарды тазалаш керек. Бул краник ачылганда, жабылганда эч кандай мусор болбош керек. Көп учурда ушуну эмес, бул датчиктерди чыгарып тазалап, бирок ушундан кийин наоборот холостой ход жок болуп калат. Ошонго көңүл бургула, буларды чечпей эле мына ушул жак тазалап көрөсүңөр. Именно бул датчик холостой ходго май чачып, жумшартып, ушинтип салышат. Заводдо эч кандай май колдонулбайт. Ошондуктан эгер уже май менен иштетилип аткан болсо, ал көпкө барбайт. Ошондуктан буну которуп койгон жакшы. Положение дроссель заслонка бул жөнөкөй эле шкала болот дагы, компьютерга задание берип турат. Эгер бунун ичине суу кирген болсо, ал уже туура эмес иштеп баштайт, туура эмес көрсөтүп коет. Ошондуктан туугандар, эгер дросселде кандайдыр бир маселе чыккан болсо, дросселди ушул силикон бойдон алмаштырып койгон эң жакшы. Андан кийин сатып алып келгенде дагы дароо тазалап туруп салып койбостон, биринчи тазалабай туруп салып текшерип алыңыздар. Себеби буну тазалагандан кийин возврат албайт. Салып баары иштегенден кийин анан тазалап, жууп салып коесуңар. Ошол дроссель боюнча мына ушундай. Дыма генератор менен дагы текшергенде кийинки видеолордо айтабыз. Видео пайдалуу болгон болсо, машинасы бар тааныштарга жөнөтүп коебуз. Эгерде мен айтпай кеткен кандайдыр бир кемчиликтер болгон болсо, комментарийде толуктап чогуу өсөбүз. Баарыңарга ийгилик. Ассалам.